учурда азыр биз окуп аткан намаздан талаптагыдай Аллах Таала бизден каалагандай деңгээлдеги намазга өтүш үчүн, намазыбыздын деңгээли жогорулаш үчүн, ал үчүн намаз окуучу дайым талыкпас аракетте болуп туруш керек. Усталар дагы өзүнүн ошол устачылык багытында күчтүү бир уста болуш үчүн күндө аракет кылат, күндө ойлонот, пикир кылат. Ошондой биз дагы намаздын деңгээлин жогорулатыш үчүн аракет кылышыбыз керек. Намаз жогору деңгээлде окулуштун эң биринчи эле шарты жүрөк Алланы эстеп туруш керек намазда. Башынан баштап аягына чейин жүрөгүңүздө сизди жараткан Аллах Таала ушул намазды окууга буйрук берген Аллах Таала сиздин оюңузда болуп туруш керек. Жүрөк Алланы эстеп турса, анан кийин ошол жогорку деңгээлдеги намаз болот. Адамдын денесиндеги бул орду өтө чоң болгон мүчөлөрдүн бириси ошо жүрөк. Жүрөк бул чечим чыгарат. Жүрөктөгү нерсе анан тилден чыгат, колдон чыгат. Баягы элибизде макал бар го, казанда баары чөмүчкө чыгат дейт го. Ошол жүрөктө баары тилден чыгат. Бир адам жаман сөздү көп сүйлөбү, демек ал жүрөк бузулган да. Бир адамдын оозунан жакшы сөз көп чыгып атат, демек ал адамдын жүрөгү таза адам да. Бир жолу имам Абу Ханифа рахматулла алейхини бир адам надан адам надан адамдар көбүнчө адептен алысыраак болушат. Ошол надан адам имам Абу Ханифаны жамандайт, тилдейт, жанына келип алып көпкө чейин артынан жүрүп алып, тилдеп, сөгүп, ар кандай жаман иренжиткен сөздөрдү айтат. Ошентип имам Абу Ханифа рахматулла алейхинин үйүнүн алдына жетип келгенде, жанакы адамга карап туруп, имам Абу Ханифа айткан экен: "Алла сага хидаят берсин, Алла сени оңдосун." Жанагы адам таң калып, "Мен сизге кандай бир жүрөктү ооруткан сөздөрдү айттым, сөктүм, тилдедим. Сиздин айткан сөзүңүз өтө бир жакшы сөз менен мага жооп бердиңиз. Не сиз сөгө албайсызбы адамдарды, жаман сөз айта албайсызбы?" десе, ал жанагы имам Абу Ханифа айтат: "Жүрөгүмдү карап көрсөм, жүрөгүмдөгү эң эле катуу айткан сөзүм ушу экен. Шуну айттым сага." Кээде биздин оозубуздан бирөө бизди ренжитсе, ал адамдын жүрөгүн өмүр бою ачыштырып жүрө турган сөздөрдү айтып салабыз да биз. Кийин эстесе дагы ачуубуз келе турган сөздөрдү табабыз да биз. Ушундай жакшы эмелер. Эмне үчүн жүрөктө көп да андай сөздөрчү? Жүрөктө толуп турат. Ойлонуштун да кереги жок, бирөө менен уруша кетсеңиз. Өзүнөн өзү эле чыгып келе берет да. Анан кийин баян кылыңыз деп баянга чыгарып койсо, дабатка чыкканда келбейт эч нерсе. Айта албайт. 5 мүнөттө сүйлөй албайт. Эмне үчүн? Жүрөктө ошо жакшы нерселер азайып, жаман нерселер көбөйүп кеткен да. Ошол үчүн намаз окуучунун жүрөгү Алла менен байланышып туруш үчүн жүрөктү ички оорулардан таза кармаш керек экен. Жүрөктүн ооруларынан. Эми жүрөк ооруларына алып бара турган 4 нерсе бар. Ошол 4 нерсеге көңүл бурбаса, адамдын жүрөгүндө ушул жамандыктар акырын толо берет. Бул жүрөк үчүн жүрөктү айтып атабыз, себеби пайгамбарыбыз бир хадисте айткан, адамдын денесинде бир муштай эт бар. Иза салухат салухал жасаду куллуху, эгер ошол муштай эт оңолсо, дене бардыгы оңолуп кетет дейт. Ва иза фасадат, эгер ошо муштай эт бузулса, фасадал жасаду куллуху, дене бардыгы бузулуп кетет. Ала ва хиял калб, пайгамбар айтат, көңүл бургула, ал жүрөк дейт. Жүрөктү оңдоо, жүрөктү таза кармоо. Жүрөк таза болуш үчүн, нурдуу болуш үчүн, ал үчүн 4 нерседен сактанып, 4 нерсени аткарышыбыз керек. Сактаныш керек болгон, сакташ керек болгон, көңүл буруш керек болгон 4 нерсени айтып өтөбүз. Алар бардыгы биз билген эле биздин өзүбүздүн дене мүчөлөрүбүз. Биринчиси көздү сакташ керек. Экинчиси кулакты сакташ керек, үчүнчүсү тилди сакташ керек, төртүнчүсү курсакты сакташ керек. Анан жүрөк таза болот да. Көздү неден сакташ керек? Көз сактоо дегенде эми кыйла түшүнүп калдык. Көзүңдү сакта десе, демек бир жат аял өтүп баратыптыр, аны караба деген маани болот да. Эми көздү эмнеден сакташ керек? Намазда турган адам ой пикир чачырабаш үчүн анын көзүнүн сакталуусу кыямда турганда сажда кыла турган жерди карап туруш керек. Рүкүдө болсо ошол буттарынын баягы үстү жагын карап туруш керек. Саждада болсо мурдун карап туруш керек. Мына ошол белгиленген жерлерди карап туруу бул намаздагы көздү сактоо. Ал эми сыртта жашоодо көздү сактоо деген көздү арам нерселерден сактоо. Арам Аллах Таала кароого тыюу салган нерселер. Мисалы үчүн
Allah Taala bir hadisi kutside aytat, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkan. Allah Taala aytdı: "En-nazratu sahmun min sihami iblis, man tarakaha min makhafati abdaltuhu imanan yecidu halavatahu fi qalbihi." Allah Taala hadisi kutside aytat, aram nerselerde karoo iblistin oktorundan bir ok. Kim anı menden korkkonduktan taşlasa, başkaça aytkanda aram nerselerdi karabasa, men aga anın orduna tattуулугу жүрөгүндө сезилген ыйман берем дейт Allah. Көздү сактоонун зарылдыгы. Көздү ар нерсени алаңдап карай бербеш керек. Бирөөнүн аялын кароого болбойт. Allah Taala şariatта өзү махрам кылып, сенин тууганың, ушуга никеленсең болбойт деп бир канча аялдарды белгилеп берген. Ошол аялдарга караса болот, анан сүйлөшсө болот. Калган башка жат аялдарга караганга болбойт. Не үчүн болбойт? Ал башка бирөөнүн аялы, Аллах Таала мындан тыйган. Кур'ан-ы Каримде Аллах Таала айтат: "Сиз пайгамбарга айтат, сен эмелерге, момун мусулмандарга айтып койгун, алар көздөрүн ылдый кылып жүрүшсүн." Аялдар да көздөрүн ылдый кылып жүрсүн. Көз сактоо эркектердин эле милдети эмес ал. Аялдар да көзүн сактап, өзүнүн күйөөсүнөн башка бирөөлөрдү карай бербеш керек. Мына ушул хикматтын негизинде шарият аялдарга ошо жүзүн жаап жүрүүгө шариатта ушундай көргөзмө берилген. Эмне үчүн? Себеби ошол аялдар жүзүн жаап жүрсө, эркек өзүнүн эле аялын көрсө, өзүнүн эле тууганын, өзүнүн жакындарын эле көрүп турса, анан башка бирөөнүн аялына көзү түшпөсө, жашоосу тынч жакшына жашай берет да. Анан бирөөнүн аялын көрүп келип ал бирөөнүкү кыз көрүнөт дейт го. Анан өзүнүн аялына наразы боло берет да. Ошол үчүн көздү сактаң. Эгерде аялдар ушинтип жүзүн ар кимге көрсөтө берүүдөн bir токтонуп калышты, жүзүн ачып алган болсо эмне кылабыз? Анда эркектерге милдет болот, көзүн ылдый кылып жүрүш керек да. Карабаш керек. Бирөө айткан экен, көзүңдү сакта десе, кана деген экен да. Ушундай да. Көзүңдү сакта десе, алдынан бул эшиктен кирип, наркы эшиктен чыкканга чейин күзөтүп коюу да. Караңыздар, зына жана ушул зынага байланыштуу. Көз сактабай коюу, жана башка бир аялда жат аялдардын башын айландырып алар менен сүйлөшүү, ушул сыяктуу нерселер бул дүйнөдө жазасы берилбей калбайт аныкычы. Сен бирөөнүн кызын карадыңбы, сенин кызың да бирөө карайт. Сен бирөөнүн кызын алдадыңбы, сенин кызың да бирөө алдайт. Бул нерсе уламалардын айткан сөзү менен дагы, тажрыйба менен дагы бул аныкталган, бул ушундай. Зынанын жазасы ушундай болот. Ошол үчүн эмне кылыш керек? Тобо кылыш керек, истигфар кылыш керек. Анан мындай нерсеге барбаш керек. Бирөөнүн аялына карабаш керек. Ошол үчүн шариатта аялы менен бараткан адамга салам бериш да жакшы эмес да. Салам бербе ага. Өзү жалгыз бараткан болсо салам берсе болот. Экинчи нерсе, кулакты сакташ керек. Жогорку деңгээлдеги намазга жетүү үчүн кулакты дагы арам нерселерди угуудан сактоо зарыл. Адам баласы кайсы нерсени көп укса, жүрөгүнө ошол нерсе турат. Ошондуктан жүрөккө жакшы нерселер кириш үчүн Аллах разы болгон сөздөрдү, мисалы азан, Кур'ан, Аллахтын улуктугу жана башка нерселерди угуп, Аллахтын каарына себеп боло турган нерселерди угуудан сактаныш керек. Себеби адам уккан ар бир нерсеси тууралуу акыретте суралат. Бул тууралуу Аллах Таала айтат: "Инна сам'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Чындыгында кулак, көз жана жүрөк ушулардын бардыгы тууралуу акыретте суралат. Адам укканы, анан кийин көргөн нерсеси жүрөгүндө сакталып калат. Жүрөккө сакталган нерсе анан намазга турганда элеси көзүңүздүн алдына келе берет да. Анан адамдын ою пикири бир жерде болбой калат. Ошол үчүн укканда дагы ар нерсени уга бербеш керек. Ким не ушак айтса уга бербеш керек. Адамдын табияты ушундай да, баягы жаман нерсе, зыяндуу нерсеге көп кызыгабыз. Баян айтып берсең, сахабалардын өмүр таржымалын айтып берсең, жакшы сөз айтсаң укпайт. Отурбайт дагы. Анан отурса дагы башка эле бир пикир менен отурат да. Бирок баланчаны уктуңуздарбы, эмне болуптур дегенде дароо ой пикирлер чогулат. Эмне болуптур деп. Ошо баланча бир нерсе болгондугу бизге кызык, бирөөнүн дагы бирдеке кылып койгондугу кызык, бирок жакшы нерселер кызык эмес да. Ошол гыйбатты кылган адам, башка бирөөнүн артынан ушак кууп, ушак айткан адам канча күнөө алган болсо, уккан киши да ошончо күнөө алат да. Не үчүн? Сен уктуң, ошого макул экенсиң, ыраазы экенсиң, ошону тастыктаган болуп эсептелет да. Ошого мен таң калам. Өздөрүн колу жетпеген, сүйлөсө сөзү жетпеген адамдардын дагы аркасынан сүйлөп кое беребиз да биз. О баланчабы, ал өзү болбогон адам.
Köpünçe oşo çoң işlеген kişiler bolsa alарды айтып arkasından jamandap al саясатын murda эле kılıp ketken. Анын аркасынан бүгүнгө чейин сөз сүйлөгөндөр бар да. Ал мындай кылган, мындай деп, мына жерде мына нерсени жеп койгон, тигиндей кылган. А мейли эми эгер ошол жебеген болсо, жеген болсо деле эртең кыямат күнү ага ушул 1 айлык окуган соопту бергенге эч ким даяр эмес да. Анын аркасынан сүйлөгөн не кереги бар? Бирөөнү жамандаганын, гыйбат кылганын кереги жок. Бирөө гыйбат кылса бары уккандын ал гыйбат кылып күнөө алып атыптыр да. Сен эчтеке кылган жоксуң, угуп коюп күнөө алдың. Ошого бирөө башка бирөө тууралуу сөз айтып баштаганда токтот деш керек. Жамандаса жок, ал жакшы киши деш керек дагы. Токтобосо туруп кетип калыш керек ошаканчы. Bir adamдын сигареттин жытына аллергиясы болсо, бирөө сигарет түтөтүп баштаганда кой дейт дагы, кой болсо туруп кетип калат, туурабы? А эмнеге бизде гыйбатка аллергия жок да? Гыйбат кылса андай болбойт да. Ай, ананчы бирөө келип сүйлөп, токточу, токтоп тур, айтып бүтсүн ана деп, аягына чейин угуп коебуз да биз. Болбойт ошо гыйбат. Бирөөнүн жаманын укпаңыз. Бирөөнү жамандап аткан болсо, ошо бир адам келип сизге. Ошодон этият болуң, эртең сизди дагы бирөөнүн алдына барып ушу жамандайт сиз. Ишенбең ага. Жамандаган Bizde adam ne üçün gıйбат kılat dese, gıйбаттын bir sebebi ушундай экен да. Bir adam жакшы адам болуп баратса, көбүнчө жакшы адамдарды көп гыйбат кылышат да. Жакшы адам болуп, даражасы көтөрүлүп баратса, аны жамандап элдерге даражасын түшүрөм деп ойлойт да. Бирок Аллах Таала аны кайра көтөрүп кое берет да. Ошол үчүн гыйбат укпаш керек. Гыйбат уккан, кулакты сактабаган жана арам нерселерди уга берген бул адам баласынын жүрөгүн бузат. Buzuk жүрөктөн рахаттуу намаз эч качан ишке ашпайт да. Ошол үчүн кулакты сактайт экенбиз. Ошондой эле музыка угуу адамдын жүрөгүндө эки жүздүүлүктү суу өсүмдүктү өстүргөндөй өстүрөт дейт. Музыка уккан адам Курандан рахат ала албай калат да. Куранды угуп, ошол жүрөгү жыргабай калат ал адамдын. Ошол үчүн булдан этият болуш керек. Кайсыл эмеде сапарда, кайсыл кербенде эгерде коңгуроо ошондой музыканын аспаптары бар болгон болсо, ал эме кербенге периштелер чогуу болбойт ал менен дейт. Периштелер аларды таштап кетип калат дейт. Анан кайсы периштелер? Адамды сактап коргоочу периштелер. Түрдүү жол кырсыктары болуп аткандыгы өкүртө эмени коюп алат дагы музыканы. Анан айдай берет. Жол алыс, жеңил болсун. Жолдон анан кийин чарчап келесиз го. Эмнеге сиз ал машинадан дагы көбүрөөк ушу бир жагымсыз үннөрдөн чарчадыңыз сиз. Ошол үчүн музыка бул жакшы эмес. Анан айтып коюш керек, кой өчүрүп коем мынуңду деп. Алла кечирсин, адам баласынын табияты ушундай экен да. Бир жаман нерсеге деле боло берсе, адат болуп көнүп кала берет экенбиз биз. Ушундай, өзү ушундай болуш керек да депчи. Музыка укканга, музыканы жаштыгында угуп көрбөгөн чоң аксакалдар да көнүп кала берет анан кийин. Музыка укканда анан кийин акырын буттун учунан кыймылдап деле баштай берет буттар. Кол да көтөрүлүп кете берет да. Бул жакшы эмес. Мындан этият болуш керек. Музыка гыйбат уккан, ошондой бир Алла наразы болгон нерселерди уккан бул жакшы эмес. Анан үчүнчү нерсе тилди сактоо. Тилди дагы жаман сөз сүйлөөдөн сактоо керек. Мисалы гыйбаттан, чагымчылык, керексиз сөздөрдөн жана башка ошо. Анткени тилди сактабоо Аллахты эстөөдөн алек кылат. Тилди сактабай ар кандай пайдасыз сөздөрдү сүйлөгөндүн зыяны, сүйлөгөн туура эмес сөздөрүн элеси оюна келип, Аллахты эстөөгө аракет кылса дагы зикирдин өзгөчө даамын сезе албайт. Ошондой эле тилди сактабоо Аллахты унутууга, капилетке алып барат да. Тилин сактабай ар нерсени сүйлөй берген адам бул адам өтө чоң балелерге, башы балелерге кирип калат. Себеби албалау муаккалун бил мантык дейт да, балелер тилге байланыштуу болот. Бир сөз сүйлөп коюп, бирөө таяк жесе дагы сөз сүйлөп койгон үчүн таяк жеген. Ошол кичинекей тилге дене мүчөнүн бардыгы эрте менен айтат экен да, тил, инистакомта истакомна. Сен түз болсоң баарыбыз түз болобуз дейт. Эгер сен кыйшайсаң бардыгыбыз кыйшаябыз да. Ушу бүгүнкү күндү тынчыраак өткөрөлүчү деп тилге күндө дене мүчөлөр бардыгы кайрылат экен да. Анан болбой эле бир нерсени сүйлөп коет дагы, эч бир айыпсыз көз көгөрөт ал жерден. Дагы бир жерлерге бир тепкилер түшөт, урат, таяк жейт. Анан бул экөө, бул тил эки тиштин ортосуна эксек кирип кетип калат. Эчтеке болбогондойчу. Адамдын тилинин себебинен көп балелер келет да. Бул тил жүрөктүн эмеси экен да, котормочусу экен да булчу. Жүрөктө эмне болсо тилден чыгат. Тилден чыккан нерсе же пайда болот, же зыян болот. Ошого даанышмандардын бири айткан экен. Мен кайсы бир сөздөрдү сүйлөп койгон болсом жаман көп өкүндүм дейт. Өкүнгөн күндөрүм болду, бирок сүйлөйүн деп сүйлөбөй койгондорума өкүнгөн эмесмин депчи.
Ошого сөзүң күмүш болсо унчукпай турганың алтын болот дейт да. Төртүнчүсү курсакты сакташ керек экен. Курсакты кантип сакташ, жылуу сакташ керек, эмне керек азыр айтып беребиз кандай экен. Курсакты сактоо дегени амалдар жана намаздар жандуу болуу үчүн тамактанууда дагы чоң таасир бар. Анткени тамактануу жана курсакты арамдан сактоо амалдар менен өтө тыгыз байланышы бар. Аллах Таала пайгамбарларга кайрылып туруп айтып атат: "Я айюхар русул, кулу минат таййибати вa'malu салиха". Эй пайгамбарлар, таза, адал ырыскылардан жегиле жана жакшы амалдарды кылгыла дейт. Ушул жерде Кур'ан-ы Каримди чечмелөөчү кишилер айтат, Аллах Таала айтат, адал тамак жегиле, жакшы амал кылгыла дейт. Демек, жакшы амал кылыш үчүн адал тамак жеш керек экен. Адал тамак адал ишке түртөт, арам тамак арам ишке түртөт экен да. Ошол үчүн тамакка да көңүл буруш керек. Тамактануунда эки даража бар болот. Биринчи деңгээл бул адал менен арамды айырмалап, адалын жеп, арамдан сактануу керек. Караш керек, адал болуш керек. Бизде арам десе эле эки эле нерсени түшүнүп алабыз. Арак менен ушу доңуздун эти арам деп түшүнүп алганбыз. Андан башка койдун эти дагы арам болуп калат, эгер уурдап алып жеп аткан болсо. Буга көңүл буруш керек. Экинчи деңгээл таква деңгээлиндеги зикир менен жасалган тамактын дагы чоң таасири бар. Ар бир мусулманга жок дегенде адал тамак менен тамактанышы милдет. Ал эми жүрөктү тазалап, амалды жана ахлакты өстүрүү үчүн таква деңгээлдеги тамактануу зарыл. Ал таква деңгээлдеги тамак деген адал тамак, бирок ошону дагы хидаят ниетинде, жакшы ниет менен, зикир менен, Кур'ан менен бышырган болсо, даарат менен бышырган болсо, анда бул тамак өтө адам баласына, жан дүйнөсүнө бир азык болот да. Көчөдөн кымбат тамактарды, куурдак, шашлыктарды жегенден көрө, үйүңүздөгү ошол дуа, зикир менен бышырылган макаронду жеген жакшыраак да. Эмне үчүн? Үйдөгү ошол сизге азык болсун үчүн, сизди кубантыш үчүн, Алланын өкүмүн аткарып, аялыңыз адал эмгек менен тапкан байлыгыңызды, кирешеңизди сиздин өзүңүзгө даярдап берип атат. Ниети дагы туура. Аны жегенден кийин сизден туура ниет пайда болот, жакшы ниет пайда болот. Эгерде сырттан тамак жесеңиз адал, 100% адал болгондо деле ал акча табуу ниетинде болгондугу үчүн бул адам баласынын ичинде дагы акча табууга болгон энергияңыз ашып кетет да, андан кийин жашоого. Ошондой тамактанууда бир олия бар экен да, бир олия киши бар экен, аябай олиячылык кылгандан кийин Аллах Таала ушуна жеңил кылып коюп туруп, аны суунун үстүнөн да баса берет экен. Ушундай бир жакшы деңгээлерге жеткенден кийин аялына айтат, мактанат экен. Көрдүңбү, сүйүнбөйсүңбү сен ушундай олиянын аялысың, жубайысың, карачы десе. Аял айткан экен, сен ошо деңгээлиңе менин эч бир салымым жокпу десе, сен эмне кылат элең, сен эмне дейсиң? Бизде ушундай да. Ал сен каякта канча даражам көтөрүлбөй атканына себеп болгон болушуң мүмкүн, бирок көтөрүлүшүнө билбейм деген экен. Көрөсүң эртең деп тур. Анан эртеси күнү олия тамакты ичип чыгып, ушул ибадатын кылайын деп, жай намазын сууга салып намаз окуйн десе эле түшүп кетет экен да. Чөгүп кетет. Кичине асманга көтөрүлөйүн деп, керемет кылайын десе окшошпойт экен. Эч эле болбойт экен. Анан аябай ачуусу келип үйгө келип туруп, "Эмне кылгансың ай? Эмне болду?" десе, "Болбойт бул жагы." Ошондой болот да. Мен бүгүн тамагыңызды даратсыз бышырган элем. Ошол үчүн ушундай болду. Эгер дагы жанагыдай кылсаңыз, гусулсуз бышырам, жерде да баса албай каласыз. Ошого мына үйдөгү тамак бул жакшыраак болот сырттын тамагынан караганда. Жана үйдөгүлөргө айтыш керек. Сен тамак бышырып атканда жөн эле ар ким менен телефон аркылуу байланышып, пайдасыз сөз сүйлөгөндөн көрө тамак бышырып атканыңда бир сүрө билсең дагы ошо сүрөнү окуганча бышыргын. Анда өзгөчө руханият болот. Бир сүрө билсең да ошонун болсо да айтып тургун деп түшүндүрүңүздөр, үйрөтүңүздөр. Дарат менен тамак бышыра албаса да эч болбосо гусул менен тамак бышырып турсун. Анан тамакты туура ниет менен кылсын, иншалла сиздин урпагыңыздан ошондой имам Абу Ханифа, имам Бухарилер чыгат.